Бүгүн шаардык сот Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновдун ишин карап баштады. 16 августта 1-май райондук соттун судьясы Айбек Эрнис уулу оппозициячыл 2 саясатчыны 8 жылдан эркинен ажыратуу, мүлкүн конфискациялоо жана абактан чыккандан кийин 3 жыл мамлекеттик кызматка жолотпоо тууралуу өкүм чыгарган. Кызыгы башкы прокуратура бул өкүмгө макул эместигин билдирип, шаардык сотко апелляциялык арыз менен кайрылган. Сот отуруму башталары менен жактоочулар соттук коллегияга ишенбөөчүлүк көрсөтүп чыгышты. Алар буга чейин Текебаевди үй камагына чыгаруу тууралуу арызды ушул коллегия карап, мыйзамсыз чечим менен камакта калтырышкандыгын жүйө келтиришип, ишти башка судья алып барышы керек дешти. Мы вам выявляем недоверие на основании статьи 71. На основании статьи 71 части 3, где судья не может повторно участвовать в рассмотрении дела в апелляционном кассационном порядке или в порядке надзора в случае отмены судебного решения, вынесенного с его участием. Ваше судебное решение было вынесено, и вы не можете участвовать. Поэтому к вам доверия вашей коллегии нету. Тем более, после такого решения, я думаю, что вы правосудное решение уже вынести не сможете. То есть я уже думала, когда я буду уже в Бишкекском городском суде, здесь будут другие судьи, потому что вы, когда принимали первое решение, вы допустили серьезные нарушения закона. Но тем не менее вы опять же пришли и решили опять осуществлять судопроизводство в отношении Өмүрбека Черкешевича, несмотря на то, что вы уже один раз нарушили закон. В связи с этим я считаю, что вы не можете рассматривать данное уголовное дело. Я уже уверена 100%, что вы вынесете неправосудное решение. И с этим я заявляю вам отвод. Соттук коллегия адвокаттардын өтүнүчүн негизсиз деп таап ишти кароону улантты. Кезектеги өтүнүч жараянды видео тасмага тартууга уруксат берилиши тууралуу болду. Видео тасмага тартуу соттун жүрүшүнө тоскоолдук жаратып, сотторго басым болушун шарттайт деген негизде бул сунушта сот тарабынан колдоо тапкан жок. Буга байланыштуу жактоочу Канат Хасанов сот залындагы шыптагы видеокамеранын да өчүрүлүшүн талап кылды. В соцсетях показывали и обливали грязью нас. Ни прокуратуру, ни этого умного нашего судью. Я извиняюсь, конечно. Почему он тогда, отказав нас, дал возможность, чтобы наш судебный процесс, который шел в Первомайском районном суде, прошел по видеозаписям? Тогда давайте заклеим вот эту видеокамеру. Тогда просьба такая. Ваша честь, я прошу вот эту видеокамеру убрать. Потому что она не для внутреннего пользования. Это повторилось. Посмотрите в соцсети. Ваша честь, прошу убрать вот эту видеокамеру. Текебаев менен Чотонов 1-май райондук соттун тергөө боюнча протоколу менен азыркы күнгө чейин тааныша электигин айтышты. Анткени райондук сот 16 августта кечки саат 9-дарда өкүм чыгарып, 21-нде ишти шаардык соттун кароосуна жиберген. Ошондой эле протоколго эң маанилүү күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү кирбей калган. Мындан улам Текебаев протокол менен толук таанышып чыгуум керек деди. Соттун өкүмүндө абдан маанилүү жагдайлар, документтер, күбөлөрдүн берген көрсөтмөлөрү атайлап көргөнүндө. Мисалы, биз налебибизде 13-май күнү Супарага барбагандыгыбызды далилдеген официалдуу документтер, стенограммалар, видеозапистер, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн көрсөтмөлөрү бар да. Ошол сот өкүмүндө жок. Сот өкүмүндө Роза Исаковна баш болгон убактылуу өкмөт мүчөлөрү Чотонов саат 4-те аэропортко чыгып кеткен. Андан кийин Ошко учуп кеткен. Жолугушу болушу мүмкүн эмес деген көрсөтмөлөрдү берген. Бирок урматтуу сүзү отуруп. Өкүмдө жок. Нур Телеком компаниясынын детализация звонков Модина деген документ бар. Сотто биз иликтеген. Ошол жерде кечке жакын Супарада жолуктаган убакта Модин ушинтип айтат. Модин шаардын борборунда жүргөнү, анын жасаган телефон звонокторунан көрүнүп турат. Тынымсыз шаарда улам сүйлөшүп турат. Ал дагы өкүмдө жок. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, убактылуу өкмөт деген эмне? Анын компетенциясы кандай? Чечим кандай тартипте кабыл алынат эле? Текебаевди Чотонов убактылуу өкмөттүн ыйгарым укугун, бул жерде ыйгарым укугун пайдаланып атат. Жеке пайдалана алат беле?
Альфа Телеком боюнча маселе убактылуу өкмөт канча жолу карады? Текебаев менен Чотонов сунуш киргиздиби или башка аракеттерди кылдыбы деген суроолорго жооп берген убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн көрсөтмөлөрү бар. Алардын бирөөсү жок. Убактылуу өкмөт 13 май күнү саат 2-де экстренный жиналышка жыйналып, Кыргызстан үчүн маанилүү бир топ декреттерди жана чечимдерди кабыл алды. Ошол чечимдердин бирөөсүнө айтылган эмес. Биздин күнөөбүз экендигибизди, Маевскийдин айтып аткан жалган айткандары жалган жала экенин далилдеген чечимдер, документтер көргөзүлгөн жок. Мен 5:30-дан 8:30-га чейин 13 май күнү Конституциялык кеңешмеде отургандын видео записи бар. Соттун жүрүшүндө биз коюп алып, секундасын, минутасына чейин карап тактаганбыз. 5:30-да келген турбайбы, ого чейин отурган турбайбы деп. Стенограммасы бар. Ошолордун бирөөсү өкүмдө жок. Өкүмгө кирбегенден кийин протоколдо барбы деген суроо жаралат биз үчүн. Мен бул жерде ушуларды өзүм эстеп калганымдан айтып атам да, өзүмдүн запистеримен уламай айтып атам. Соттун протоколунда барбы? Эгер сот өзүнүн өкүмүндө көргөзүлбөсө, демек протоколдоруна киргизбей да коюшу мүмкүн. Эгер ал киргизбей кое турган болсо, биз бул жерде башка далилдерди кандашыбыз керек, киргизбей койгондугун далилдешибиз керек. Ошон үчүн биз өзүбүздүн укугубузду колдоп, ошол келтирген далилдерди дагы бул жерде айтыш үчүн соттун жүрүшүндө бул протоколго киргенби бул жагдайлар, кирген эмесмин деп тарабыбыз керек. Мындан тышкары оппозиция лидери соттун жүрүшүндө айрым күбөлөрдү кайра чакырып көрсөтмө алуу зарылдыгын айтып, сотко өтүнүч келтирди. Анткени аларга өкүм чыгарган соттун чечиминде көп жагдайлар атайылап эске алынган эмес. Мына биз азыр эменин протоколдорду окуп беребиз. Эртең дагы бир колдон келсе, бизге берип берсеңер, сиз ошол жерден отуруп, копиясын берсеңер таанышабыз. Ошол жерде биз үчүн маанилүү болгон көрсөтмө берген убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн көрсөтмөлөрү жок. Атамбаевдин кабинети деген жок. Жана боюнча. Анан ошондо канча чакырып бар болбосо да бир бөлүгүн айтайлы. Биринчи инстанцияда аларды чакыруунун кажети жок дейт. Апелляциялык деңгээлде алар чакырылат. Зарыл болсо. Эмне үчүн зарыл экенин мен далилдедим. Айттым. Дагы болсо протоколго кирген алардын маанилүү көрсөтмөлөрү өкүмдө кирбей калды. Анан көп көрсөтмөлөрү таптакыр протоколдорду кирбей калды. Бизде аудиозапись, стенограммалары бар деп атам. Ошол жагдайды чечиш үчүн аларды чакырыш керек деп атат. Бул бир. Экинчиден, отуруп алып эле бул фамилияларын да көргөн жок. Алардын көрсөтмөлөрүнүн да ишке мааниси бар дейт. Жудаян мааниси бар. Алар кылгандан кийин силердин обвиненияларын катын талканы чыгат. Ошол үчүн коркуп атасыңар, уятыбыз чыгып калат деп. Соттун жүрүшүндө судья Момуналиев Текебаевдин жана анын жактоочуларынын айрым күбөлөрдү чакырып көрсөтмө алуу өтүнүчүн жарым-жартылай канааттандырды. Ошондой эле иш тартиби аныкталды. Ал эми соттун кийинки отуруму 7 сентябрь саат 10го белгиленди. Динар Турдугулова, Ринат Эляманов, Жалбырак ТВ.